мыйзам астында бардыгы бирдей болуш керек. Туура. Экс-президентпи, президентпи, жаранбы. Бирок алардын көбү ал премьер-министрлер отурат, баягы ар түрлүү аскердик кызматта отурган, чоң кызматта отургандар отурушат. Алар кандай болот? Баарды купуя сырды ташып жүрүшөт. Жашырын сырларды, мамлекеттик деңгээлдеги сырларды ташып жүрүшөт. Руслан Айтбаевич, сиз экөөбүз коллега чекистпиз, чекистов бывших не бывает. Можно я отдельно зайду и вам доложу, и мы обменяемся мнениями. Сиз эми баягы чекист катары өмүр бою чекист болуп жүрүп, азыр баягы сфера бир алмашып кичине кыйналып атат окшойсуз да. Сиз публичный көбүрөөк болсоңуз, баягы боец невидимого фронта бүттү уже. Эми адам укугун коргош үчүн өзүңүз айткандай коңгуроону кагыш үчүн только публичность жардам берет сизге. Сиздин таасирди, сиздин бийликти, сиздин коомго, мамлекеттик органдарга болгон күчүңүз таасир бир гана коңгуроодо. Ошол коңгуроону бат-бат кагып турсаңар. Мисалы үчүн жана милиция өткөндө милициялар бирөөлөрдү сабады. Омбудсмендин реакциясы жок, журналисттердин реакциясы бар. Ушул сыяктуу нерселерди эле өз убагында коңгуроону кагып турсаңар, бардык жерде мындай азаят. Ал кепилдик берем, азаят. Анткени коомчулук билет, парламент билет, президент билет, өкмөт билет. Баары оңолот. А эгерде жымжырт болуп эле баягы шпион истегенсип жүрүп алсаңыз. Алмамбет Насырканович, эске алалык. Бизде сыртта, Кытайда, Казакстанда, Россияда жалпы жонунан түрмөдө отургандар биздин боордош мекендештердин, мигранттардын саны 1700. Быйыл силер бияка ошо эки мамлекеттин ортосундагы келишим негизинде бияка экстрадиция кылып, для дальнейшего отбывания наказания кылып 70 киши. Бул өтө аз да. Силердин эң чоң милдетиңер мен ойлойм ушул. Анткени жанагы таянар тоосу жок деген ошолор да өзүлөрү сыртта жүрсө, анан статистиканы карап көрдүк, болор болбос жеңил кылмыштар экен. Границаны туура эмес өтүп кеткен, майда чүйдө ууру кылган. Эми ошолор түрмөдө Россияда отурат 1600 киши. А мамлекеттер ортосунда келишим бар. Ошону иштесе эле алып кеткиле, өзүңөр баккыла деп атат. Эми ошолорду боордоштор, башка кимдер, алардын багар көрөрү биз да, мамлекет да. Биз ошо бирдеке кылалы да. А мамлекеттин атынан омбудсменен баш прокурор, башка делегированный институт жок. Ошол неге аз болуп атат? Же келишимди Россия тарабы аткарбай атабы? Эмне себептен аз? 1670 аран келип атат. Себебин айткылачы. Эгер юридикалык эл аралык мамилени алсак, соглашенияны, Алмамбет Насырканович, Россияда Минюстка жүктөлүптүр, Кыргызстанда Ген прокуратурага жүктөлүптүр. Анан баа алганда бир чоң эме болуп атат, волокита, унификация статей экен, отбытие наказания. Мисалы, аларда наркотик боюнча баланчан статья, бизде бөлөк статья да, ошолорду унифицировать этирип. Анан сроки наказания разные экен. Анан ошондагы салыштырмалуу пропорциональном отношении алардын жыйынтыгы бир топ алат экен. Биз тараптан бир топ жазылгандан ошол жак кичине токтотуп атат да, ошон үчүн жана сиз айткан цифра 70 болуп аз болуп атат. Мен ойлойм, прокуратура тарабынан бул иш дагы бир уюшулса жакшы эле жетишкендикке жетсек болот. Сиз айткан маселелерди чечсе болот да.